Медициналык жана социалдык кызматкерлердин пандемия учурундагы күжүрмөн эмгегин кошкон салымын белгилөө максатында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2021 жылды медициналык жана социалдык кызматкерлердин эл аралык жылы деп жарыялады. Анын алкагында Кыргызстанда апрель айынын 1-ден 17-сине чейин ден соолукту чыңдоо боюнча иш-чаралар өткөрүлөт деп билдирди Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова. Анын айтымында эми өлкө аймагындагы үй бүлөлүк медицина борборлорунда ачык эшик күндөрү өткөрүлөт. Жарандарга кан басымын, канттагы канттын өлчөмүн жана ден соолугун текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле түйшүктүү кесиптин ээси болгон мед кызматкерлердин айлыгы 40%га жогорулай турганы да айтылды. Ден соолуктун эң керектүүлүгүн биздин урматтуу президентибиз дагы өзүнүн биринчи указдарында дагы белгилеп, ошол указында коомдун саламаттыгын сактоого жана коомдун саламаттыгын мындан дагы ары дагы өрчүндөтүүгө дагы салымдар кошулуш керек деп ошол указында белгилеп кеткен. Ошол биздин баштап жүргүзүп аткан иш-аракеттерибиз дагы ошол биздин президентибиздин указындагы ураанды дагы мындан ары жылдырып, мындан ары дагы калкыбыздын ден соолугун сактап калууга багытталып жатат.